Депутат Акаев, кече Атамбаевдин этегине намаз окугандар бүгүн аны тепкилеп атасыңар. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мындай пикирин бүгүн 14 майда шайлоо босогосун 7%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда билдирди. Депутат айрым кызматташтарына кайрылып, Мирлан Жээнчороевди 9%дык босого тууралуу мыйзам долбоорунун авторусуң деп айыптаганыңар туура эмес. Жалгыз ал сунуш кылып эле калганыңар каршы чыктыңар беле. Кече эле өткөнкү президенттин этегине намаз окуп жүргөндөр бүгүн эми Жээнбековдун этегине намаз окуп жүрөсүңөр. Түндүк түштүк альтернатива жолуна Атамбаевдин атын берели деп сунуш кылгандар азыр кайра аны тепкилеп атасыңар. Кырдаалга жараша позициясын өзгөртүп, кошоматчылыктан кошоматчылыкка күн көрүп жүргөндөр толтура арабызда. Жогорку кеңеш бүгүн 14 майда шайлоо босогосун 9%дан 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун карап жатат. Айрым депутаттар мыйзам долбоорун караган комитеттин дарегине сын пикир айтып, регламент бузулганын белгилешти. Ошондой эле талкуу учурунда кээ бир депутаттар Мирлан Жээнчороевди 2017-жылы шайлоо босогосун 9%га көтөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору болгон деп айыпташкан. Депутат Жолдошбаев, коронавирус менен контрабанда бир тууган экен. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, коронавирусту контрабандага салыштырды. Ал вирус жуктургандар азайып жатканына карабай медиктердин айтканын аткаруу керектигин айтып өттү. Бул чатагыраак оор экен. Карасам коронавирус менен контрабанда бир тууган экен да. Себеби булар элге зыян кылат экен. Бирөө өпкөдөн, бирөө жалпы жонунан кармайт экен. Ошон үчүн муну жеңип алдык, алдыга чыктык дебей, медицина кызматкеринин айткандарын 1-2 ай бою сакташ керек, деди Жолдошбаев. Соңунда ал жарандарды чет өлкөгө эс алууга чыгарбай, Кыргызстандын ичиндеги Ысык көл жана башка жактарга жөнөтүүнү сунуштады. Спикер депутатка: парламент жакпаса сиздерди эч ким кармаган жок. Бүгүн 14 майда жогорку кеңештин жыйынында парламентте өтүү үчүн 9%дык босоголук чекти 7%га төмөндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралууда. Анда депутат Кенжебек Бокоев азыркы парламентте кош стандарттуулук болуп жатканын айтты. Бул жерде босоголук чекти 5-7%га төмөндөтүү жөнүндө сөз эмес. Кеп регламенттин бузулганы да болуп жатат. Парламент болбой калды. Каалабаган мыйзам долбоорлорун киргизбей жатасыңар, деди депутат. Анда жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бул мыйзам долбоору боюнча эч кандай регламент бузулбаганын билдирди. Бардыгы өзүнүн жолу менен кетти. Бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей этияттап сүйлөйлү. Парламент жакпаса сиздерди эч ким кармаган жок, деди Жумабеков. Депутат Исхак Масалиев төраганы абайлап сүйлөөгө чакырды. Тукумдан кыр издебегиле. Бакиров кызыл чеке болгон депутаттарды күлкүгө салды. Парламенттин жалпы жыйынында депутаттар шайлоо босогосун 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун кызыл чеке түшүп талкуулап жатышат. Себеби буга чейин депутаттар Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев шайлоо босогосун 5%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Ал көптөн бери күн тартибине киргизилбей кармалып турган болчу. Деген менен жакында эле Талант Мамытов, Өмүрбек Бакиров, Азиз Турсунбаев, Кубанычбек Нурматов башында турган 21 депутат босогонду 7% деп белгилөөнү демилгелеп, мыйзам долбоору бүгүн биринчи окууга киргизилди. Мындан улам эки документтин авторлору ортосунда талаш жаралып, талкуу болуп жаткан маалда Өмүрбек Бакиров чыгып сүйлөп депутаттарды күлдүрдү. Мен ушул мыйзамдын демилгечилеринин биримин. 7%дык босогону коомчулук каалаган үчүн алып чыгып жатабыз. Бул жерде популист болуп кыйкырбай, 2017-жылы 9%дык чек кабыл алынып жатканда 5%га түшүрөлү деп кыйкырбайт белеңер. Ошондуктан бул жерде тукумдан жумурткадан кыр издебеш керек деп айтаары менен залда отургандардын баары күлүп жиберди. Андан соң төрага Дастан Жумабеков: жакшы болду, көңүлдү көтөрүп койдуңуз деп тамашалады. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы жана машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов оор абалда ооруканада жатат. Бул туурасында спорт агенттигине Хабибдин эң жакын досу Ислам Махачев билдирген. Махачев Хабиб менен сүйлөшкөндө ал атасынын абалы оор экендигин айткан. Учурда Москвадагы клиникада дарыланып жатканын кошумчалаган. Спорт агенттигинин маалыматы боюнча буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Абдулманап Нурмагомедов коронавирус жугузуп алды деп шектелип жаткандыгын жазып чыгышкан. Кийинчерээк Нурмагомедовдун улуусу вируска тест тапшырганын билдирген, бирок анын жыйынтыгы тууралуу айтылган эмес. 5-майда ооруканага жаткырылган. Ал арада Абсолюттук мушкерлер уюмунун башчысы Дана Уайт Instagram баракчасы аркылуу Абдулманап Нурмагомедовго батыраак сакайып кетишин каалаган.
Абдулманап Нурмагомедов чыныгы машыктыруучулук сапатка, урмат сыйга ээ киши. Ал ушундай баалуулуктарды өзүнүн баласына, дүйнө чемпиону Хабибке кичинекей кезинен баштап үйрөткөн жана карьерасынын түптөлүшүнө салымы чоң. Мен Хабибдин атасына канчалык жакын экендигин билем, анын азыркы абалы жөнүндө угуп абдан капы болуп турам, деген Уайт Instagram аккаунтунда. Ошондой эле ирландиялык белгилүү мушкер Хабибдин эзелки атаандашы Конор Макгрегор дагы Twitter баракчасына Нурмагомедовго колдоо сөздөрүн жазган. Абдулманап Нурмагомедовдун айыгып кетишин тилейм. Ал көптөгөн мушкерлерди таптап чыгарып, элге таанытканын билебиз. Аралаш мушташ өнөрүнүн чыныгы генийи. Ооруганын угуп жаман болдум. Мен Нурмагомедовдун үй бүлөсү үчүн тилек кылып жатам, деген Макгрегор. Мындан тышкары социалдык тармактар аркылуу бир катар спортчулар Нурмагомедовдун улуусунун сакайып кетишин каалап, билдирүүлөрдү калтырып жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай менен иштешүү жеңил эмес деп билдирди. Кошмо Штаттардын лидери коронавирустун жайылышы тууралуу Твиттерге жарыялаган билдирүүсүндө Кытай менен иштешүү жеңил эмес. Биз жакында эле соода келишимине кол койгонбуз. Анын саясий кургай электе дүйнө жүзү Кытайдан чыккан илдеттен жабыркап отурат, деп жазды. Күн мурун Трамп Кытай менен АКШнын ортосундагы соода келишимин кайрадан карап чыгуу ниети жок экенин билдирген. Медиа каражаттардын маалыматына караганда, Бейжин соода келишимин жокко чыгарып, COVID-19 пандемиясы шартында Вашингтон менен өзүнө пайдалуураак макулдашуу түзүүнү көздөп жатат. АКШ менен Кытай соода келишимине быйыл январдын ортосунда кол коюшкан. Документте Кошмо Штаттардан Кытайга муңай, газ жана көмүр импортун $200 миллиард көбөйтүү, ошондой эле Кытай товарларына карата америкалык баа жалымдарын төмөндөтүү каралган. Трамп коронавирустун жайылышы үчүн жоопкерчиликтин бир бөлүгүн Кытайга жүктөөдү. Ал вирус Ухан шаарындагы лабораториядан чыккан болушу мүмкүндүгүн айтып келет. Кытай мындай божомолду четке кагууда. АКШ дүйнөдө COVID-19 инфекциясынан эң көп жабыркаган өлкө болууда. Акыркы маалыматтар боюнча Кошмо Штаттарда коронавирус жуктургандардын саны 1,5 миллион кишиден ашты. Алардын ичинен 85 миңден ашык бейтап каза болду. Депутат Момбеков учурда эл Мухамбеткалый Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбекованы жакшы тааныйт. Бүгүн 14 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков маданият спорт тармагынын бюджетинин кыскарышы боюнча нааразычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын 2020-жылкы бюджети өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун барактап чыгып таң калдым. Силер Жогорку кеңештин бюджетин 80 миллион сомго кесипсиңер. Башкы прокуратураныкы 15 миллион сомго, финансы министрлигинки 25 миллион сомго азайтыпсыңар. Өкмөт менен президенттин иш башкармалыгын 2 миллион 500 миң сомго кыскартыптыр. Эң кызыгы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бюджетин тең жарымын алып салыпсыңар. Бизде Олимпиадага, көчмөндөр оюндарына ким даярданат? Азыркы күндө эл Мухамбеткалый Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбекованы, Кубатбек Бороновго караганда Жоломон Шаршенбековду жакшы тааныйт. Бул бюджетти өзгөртө турган саясат эмес. Өкмөт башчынын отчетун карап таң калдым. 2 жылда эч нерсе кылбаган өкмөт азыр бир нерсе кылабы? Ал эми биз аракет кылабыз деп жатат. Быйылкы жыл деле ушундай аракети менен жылдын этегинде элдин шоруна калат, деди депутат. Окумуштуу адам 2 айдан ашык обочолонууга чыдабайт, терс жооруга күчөйт. Адам кескен чектөөлөр коюлган обочолонуу шартында эң көп дегенде 2 ай боло алат. Бул тууралуу Известия агенттиги профессор, Россиянын Илимдер академиясынын медициналык биологиялык көйгөйлөр институтунун орун басары Юрий Бубеевке шилтеме берип жазды. Эгерде шарттар катаал болсо 1,5 ай, өтө эле көп дегенде 2 ай чыдаса болот. Андан кийин буга чейин жаап жашырып карманып келген кадамдар ачык түрдө жасала баштайт. Бул агрессияны күчөтүп, үй бүлөлүк зомбулукка, алкоголдук ичимдикти ашкере ичүүгө алып келет. Ансыз деле үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп кетти. Ошондуктан алардын саны мындан ары өсүшү мүмкүн, деген адес. Ошол эле учурда Бубеев очолонуу режимин мажбурлап эмес, өздөрү тандап алгандар көп убакыт үйдө боло алаарын кошумчалашкан. Россия президенти Владимир Путин 12 майдан тарта өлкөдөгү эс алуу күндөрү аяктарын билдирген. Бирок кырдаалга салыштырмалуу дурус болгон жерлерде да пандемия менен болгон күрөш бүтпөй турганын айтып, эл көп катышкан иш-чараларга мурдагыдай эле тыюу салынаарын эскерткен. Англиянын тургуну 5 айлык ымыркайын сүрөткө тартып, кичинекей нерсеге маани берип, рак оорусунан аман алып калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты.
Англиянын Кент графтыгындагы Дувр шаарында жашаган 26 жаштагы Шелби Симпкинс кызын жаңы төрөлгөндөн тартып, эстелик болот деп көп сүрөткө тартчу. Кызы Деля Роуз 5 айлык болгондо телефондун жарыгы менен тартылган сүрөтүн карап, көзү башкача болуп жатканын байкайт. Шектенүүгө кызынын туаса көзү чалыр болуп төрөлгөнү да түрткү болгон. Кызын көз докторуна көрсөткөндө ретинобластома, көздүн торчосунун шишиги диагнозун коюшкан. Шишик чоң болгондуктан ымыркайдын сол көзүн толугу менен алып салууга туура келген. Операция 2019-жылы күзүндө жасалып, алынган көзүн ордуна убактылуу жасалма көз коюшкан. Бактыга жараша рак экинчи көзүнө өткөн эмес. Февраль айында Дела Роуздун көзүнө кадимки көздөн айырмаланбаган куюлган жасалма көз коюшкан. Аны аптасына бир жолу алып, самындап жууп, кайра салып туруу керек. Жакында Дела Роуз биринчи туулган күнүн белгиленип, коронавируска байланыштуу жеке майрамына көп туугандары келе албай калган.